Hurmatlı Kırgızstanlıklar, biz hazır Kırgız Respublikasının Batken oblasının Batken rayonunun Dostluk ayılında turabız. Menin turup hazır malumat berip atkan yerim bizdin hurmattуу депутатыбыз Султанбай Айжигитовдун айткан биздин стратегический айылыбыз тажиктерге кетип калды деген маалыматты такташ үчүн келип шеттен интервью алып атабыз. Мына жол мындан 10 жыл мурун 10 жылдан да көп болуп кетти. Мынантип өздөрү жолду салып алып, мына мосту салып алып каттап атышат да. Бүгүнкү күндө бул жол мына биз көрүп турган мына жол контрабанда үчүн гана колдонулуп, илгертен кичине эле жол болуп каттап турган. Буга тажиктер независимый, мына турган баардыгы горючий сатылып, бизнес контрабанда жолдо колдонуп турган үйлөр болгон мына. Аны эми бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына машиналар, техникалар Кыргызстанга независимый чоң мосту салып алган 10 жыл мурда эле өздөрүнүн эмесин туттуруп. Эми ушул мындай бир маалыматты тактап айтсак, бул кишинин Султанбай Айжигитовду билебиз, эки жолу губернатор болгон, эме болгон, бирок акыркы жылдарда келип өзү мындай элдин немеси менен маалымат алышып, элди кабар албагандыгы кичине чекеси билинип ушеттен тайын болуп турат да. Эми бул маалыматты бүтүн Кыргызстанга көрүп туруп, Айжигитовдун маалыматын көрүп туруп, ишенип алып, кээ бир мындай бир немеге тууру келбеген сөздөрдү айтып атышаттыр да. Эми муну көп эле экен Кыргызстандын аркы чекеси, мисалы үчүн Көлдүк, Чүйлүк, Таластык, Оштуктар билбейт да биздин Баткендин кандай абалда жашап атканыбызды. Анан маалыматта түшсө эле болду деп кыйкырып жатып калат экенбиз. Шуга эми мен эли журтубузду, Кыргыз мамлекетинин немелерин айтат элем. Карап бир маалымат чыкса, чын төгүнүнү карап, ошого карап комментарий жазып үйрөнсөк, жазат десе эле ардекен жаза бербей. Кыргыз элинин патриотторунан мен ачык маалымат керек болсо, бул жерде айтпай турган маалыматтар бар. Керек болсо личный өзүмө келсе мен маалыматтарды берем. Ошо мен патриотмун деген, мен кыйынмын деген бывший СНУ начальниктери Субаналиевтерге чейин келип Баткенде мен шундаймын десе, өзүгө чейин маалымат берип, оозума сүйлөшкө мен даярмын. Бирок комментарий бербейм. Башка күчтөрдүн немеси үчүн мен прямой комментарий бербейм маалымат. Мен Баткен областынын Баткен районунун Аксай өкмөт караштуу Көкташ айылынын тургунумун. Фамилиям Бегматов Айзилла. Şu граница, мына şu биздин Көкташ айылынын Тажикстан менен болгон чектешип Көкташ айылынын башталган жери ушул жер болот. Биздин элдер мына өзүнүн оюн айтайык деп мына жыйылып, өз көз караштарын айтып атат. Бизге өтө жакшы болду. Мына калганда мына аксакалдар өздөрү ар ким өз оюн билдирет. Бисмиллахиррахманиррахим. Шундай бактылуу күндөргө жеткирген Аллага шүгүр. Көптөгөн шүгүрлөр болсун. Мына биздин көптөн бери күткөн, ойлогон максатыбыз Алланын ыраазычылыгы менен ушул иштер жакшы жол менен чечилип, мына мен эң границанын чекесинде мына ал үй меники. Ушул жерде биз ал чегарага калкан болуп отурабыз да. Эми ташап кетишке үй жай бар, ата-эне бар, бала чака бар, башка бар, ушинтип канча кыйынчылыктарды баштардан өткөрүп, канча суук күндөрдө, талаларда неберелерди койнубузга катып, качып жүрүп, şu күнгө жеттик. Бизге дагы алеге айтат го. Айдын 15-и жарык 15 караңгы. Кудай кааласа бизге эми айтып турган күн болду. Мына кече президентибиз, мына өкмөт башчыларыбыз границаны чечтик деп жарыялагандан кийин бизде өтө бир кубанычтуу, анан келечектүү ойлор, келечектүү максаттар көңүлүбүздө уюду да. Себеби биз şu күнгө чейин айтып жүрөт элек да. Endi Kuday жалгап bir nerse olup ketip basak, yerden benim ata-babam жатат, ölgön mazarlarımız var, ekкен bağı daraklarımız var, mallarımız var, elimiz var. Bu eldin tüptü ölüp, şetke yaşaganıga misal 200 yıl, 300 yıl bolgon bolsa, biz bardığız aka-uka kanattaş elbiz da, biz ketsek çaçılıp ketip, kayaka ketetelek, şul hazırgı hükümetin yürgüzgön sayasatı, gransanı bölgönü, bu bizdin elge bir atauluk hizmet kıldı da atalık hizmet kılıp koydu bu kişiler. Şu kişilerden hizmetlerine lakin daha iyilikler olsun. Bizdin eldin oyu, eldin maksatı biz şu ayıldın eli şunday kuançlı
bayram günlerde ötüp jatatlar bizdadır. Rahmat aytağız elдің atынан şunday nemelerge. Endi elдің içinde alın medalına iki beti var. Bir jakşı beti var, jaman beti var. Her türlü söylegen, körmegen adamlar har qanday sözlerdi aytıp her nese dep atışı mümkün. Yok bugünküdey jakşı çeçim bunu kolda jasay alasın. Bunu bizge bir Allah berdi. Şöyle iki başlıktın ömrünü versin. Nanlar elge daha hizmet kılaversin de.